Алтын Арыстанбекова, мен азыр Баха көчөсүндө турам. Мурдагы Баха көчөсү азыр Доронбек Садырбаев атындагы көчө болуп тур. Мен аябай сүйүнүп атам, кубанып атам. Анткени Баха деген бул белгилүү музыкант. Дүйнө жүзүндө кайсы жерде болбосун анын аты менен көп көчөлөр аталса керек, көп имараттар аталса керек. Ал эми Доронбек Садырбаев деген бул ааламдагы белгилүү биздин инсаныбыз. Ошол Доронбек Садырбаевдин аты ушул көчөгө коюлганына мен аябай сүйүнүп атам. Бул көчө жаңыланып атыптыр, жаңы курулуп атыптыр. Ага дагы сүйүнүп атам. Бул мен артымда турган тосмонун арты Лев Толстой көчөсү. Лев Толстой көчөсү ушул Баха мурунку азыркы Доронбек Садырбаев атындагы көчөнү оңдойбуз деп тоскон экен. Бул ушул Баха көчөсү бул жагына кетет. Ленин райондук акимиятынын балдары сиздин суроолоруңузга жооп берели деп жолугуп ушул жерден мени тартып атат. Азыр анткени мен өзүмдү тарта албайт экенмин. Эми ушул Жомарт деген балам мен тартамын дагы суроолорумду берем. Жомарт байке, эми жооп берип койсоңуз, Доронбек Садырбаев атындагы көчөнү оңдоо качан башталган, ага канча тыйын бөлүнгөн, азыр ушул көчөнү оңдоо кайсы стадиясында, мисалы үчүн оңдоп коюптур, мына капкара чакычты басыптыр, асфальтты, бирок деген жанагы белгилери жок да азырынча. Эми ушуга сиз жооп берип койсоңуз, мен сизди тартайм. Көчө жөнүндө айтып бериңиз, качан башталды эмеси? Көчө башталгандан 1-2 ай болуп калды. Доронбай Садырбаев көчөсү бул Алтын айжы айтып өткөндөй Лев Толстой көчөсүнөн баштап Гагарин көчөсүнө дейре 1400 метр чакырымга дейре жасалуу берилген. Андан сырткары Акунбаев көчөсүнөн жогору көздөй магистральныйга дейре баардык биригип 4100 метр чакырымда көчө жасалууда. 4 километр болот экен да? 4 километр. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп жаткандай аталган көчө Кудайым буйрса иш аяктап жатат. Бир аз жумуштар калды. Качан берилиш керек эле план боюнча? Сиздерге качан тапшырат? План боюнча бул ушусун мен точносын билбейт экенмин, кайсы убакта билет экен. Анткени бул аталган жол бул Бишкек шаар мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Ошол адистерден тактап анан туура маалымат берейин. Анда сиз мага кошумча маалымат берип коесуз, Анан ким жасап атат бул жолду? Бул жолду Кытай Республикасынын грант катары келген. Тендер объявлять этилип, тендерден Чайнар Олд компаниясы жеңүүчү болуп чыккан. Азыркы учурда Кытай компаниясы Чайнар Олд аркылуу ушул Доронбай Садырбаев көчөсүндө оңдоо иштери жүрүп жатат. Канча сомдук жумуш деп белгиленген башында билбейсизби? Ушул жөнүндө маалыматым жок экенин билбейт экенмин. Анан ошол жолду оңдоп аткандан кийин, жолду оңдогонго тапшырык бергенден кийин, өздөрү иштешип аткандан кийин ошол капиталдык башкармалыкка өзү келип жооп берсе болмок экен. Атайын сизди жөнөтүшүптүр. Дагы эмнени кошумчалай аласыз ушул жол боюнча? Ушул боюнча эмне демек элек? Качан тапшырат, кандай жасалып атат? Текшерип атасыңарбы? Жолдун сапаты Кудайым буйрса жакшы. Өзүңүздөр көрүп жатканда быйылкы жылкы проектте жаңы асфальт киргизилген. Бул Доротас крупно зернистый асфальт болуп атат. Мунун качествосу аябай жакшы. Кудайым буйрса алдыда келечекте да көп иштер бар. Анан дагы көйгөйлүү маселе боюнча элдерден бир сұраныч айта кетет элем. Азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай Лев Толстойду айта кеттик. Жогоруда жанагы ордер алып казылуу иштери жүргүзүлүп атат. Эгерде сиздердин жанагы мыйзамсыз казылып жаткан иштер болсо, жанагы без долбоору жок, без проект иштер болуп атса, ушуну Ленин райондук администрациясына маалымат берип койсоңуздар болот эле. Биз Бишкек шаар санитардык экологиясы мэриясы менен аркылуу барып, туура иштерди чара жүргүзөт элек. Ошону кайрылып бизге айтып турсаңыз жакшы болот. Жомарт байке айтсаңыз, могу бордюрлар эмне болот эми? Ушул Доронбек Садырбаев атындагы көчөнүн бордюрлары эмне болот? Бордюрлар боюнча маалымат барбы? Эскилер коюлат, жаңылар коюлат деген сыяктуу. Бул жерде полный капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан иш жүрүп аткандан кийин бүт айтылган көчө башынан аягына дейре 4000 метр чакырым. Бул жерде жаңы бордюрлар бүт салынды, өзүңүздөр көрүп аткандай. Келип тартып көрсөңүздөр болот. Жаңы салышыптырбы? Мулардын баары жаңыбы, Мунун баары жаңы. Мына бордюрлар, жаңы бордюрлар коюлуптур. Тиги Лев Толстой көчөсүндөй бийик эмес болсо дагы, бирок жаңы экен, Жаңы коюлду. Өзүнүн долбооруна ылайык иш жүргүзүлгөн. Булар биринчи жол салаарда долбоор берилет. Ошол долбоор менен иш кылышат. Узуну туурасы канча метрге берип ошону.
Качан пайдаланууга бериле турганын айта албайсыз. Качан пайдаланууга берилип турганын точносун билбей атам. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ленин райондук акимиятынын Ленин райондук акиминин орун басары Аскат Карымбаев байкебиз жигиттерин жөнөткөн экен. Ушул эжен суроолоруна жооп берип койгула деп. Эми айтайын дегеним, ушул Аскат Карымбаевдин бир аз эмеси бар окшойт да. Абийири бар окшойт да, башкалар унчукпай койду, мэрия унчукпай койду, эч ким унчукпай койду. Анан Аскат Карымбаев байке жөнөтүптүр. Сизге чоң рахмат айтып коеюн. Ушул түз эфирден пайдаланып мен сизге чоң рахмат айтып коеюн. Андан кийин биздин социалдык тармактардын пайдалануучуларына айтып кетким келет. Кайсы жерде кандай мыйзам бузулуп атса, мага чыгыңыздар, мага айтыңыздар. Ошол жерден барып түз эфир көрсөтүп, мына мынтип өздөрү келип маалыматты шашылыш туура эмес алгансыз, биз толук маалымат берип коелу деп атайын. Өздөрү келип ушул жерди көрсөтүп айтып берип атышат, маалыматтарды берип атышат. Сиздерге чоң рахмат, Жомарт байке. Андан кийин ушул сиз туура айтып кеттиңиз, кайрылып кеттиңиз. Ушул кайсы жерде кандай мыйзам бузуулар болуп атса, кайсы жерде кандай туура эмес иштер болуп атса, сиздердин өзүңүздөргө да чыга берсин. Өзүбүзгө чыга берсин, Сиздерге биз да чыга сактарабыз. берсин. Мага да чыгыңыздар. Чогуу аракет кылып, шаарыбызды, мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүүгө салымыбызды кошолу. Ар дайым менен болуңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин.